Саламатта суроо. Аял бар туруп зына кылса, же күйөөсү бар туруп ойноштук кылса, автоматически талак түшкөн деген чын бар. Жок, экөөндү автоматически өлтүрүш керек. Талак түшпөйт. Экөөндү автоматически өлтүрүш керек. Экөөндөн байлайбыз, таш менен жижиг жүргүзөбүз. Все, кап. Назад жол жок. Ал эми аял жок болсо, күйөөсү жок болгон болсо, жаш болсо, алар 100 бала барабыз. Все. Az bizde demokrati oldu. Oşun için subhanallah. Bu nerse jana açık aykan jayılıp ketти. Menen алек болуп, адамдар subhanallah жалаң өлүш менен кайсы зына көбөйсө, ошо өлүм көбөйөт. Кайсы зына көбөйсө, ошо жүрөк оорусу көбөйөт. Кайсы зына болсо, ошо белгисиз оорулар башталат. Адалдан алгыла. Зына деген бул жаман. Зынакордун кесепети, мына бул айылда бирөө зынакор болсо, анын кесепети айылдын баарына тиет. Мамлекетке тиет, субханалла. Ошону айта берем дайымачы. Биздин өнүккөнүбүз. Бийик үйлөрдүн курулганда эмес. Мына бир асманда учуп калган самолеттор же болсо жанагындай бир дрон менен учуп калышыбызда эмес биздин. Колубузда гаджеттерин ар бирибиз кулагыбызда чип болуп калышында эмес. Анда эмес. Адамдын адамгерчилиги адил акылак өссө, мына ошол өнүгүү болуп эсептелет. Ошонун себебинен бизден ушул мезгилге чейин коркушат. Бизден коркот мусулмандардан. Анткени бизди качан ушул аалымдарды кылып, пайгамбардын сүннөтү менен жашап кете турган болсокчу, биз эчтекеси жок эле субханалла эң бактылуу адамга жашап кете беребиз. Ошонун айланып болуу туура эмес. Ким ушуну кылып аткан болсо, ахиретте жазасы өтө оор. Ахиретте сол Алланын азабында калып калат. Унутпагыла. Кедейлик менен байлык менен зына экөө кошулбайт. Зынакор адамдар субханалла байлык болбойт. Байлык болгон болсо кордук менен болот. Кордук менен болгон болсо оору менен болот.